вам спасибо. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу менин мекендештерим, дагы бир жолу сиздер менен бүгүн ушул Кремлдин ичинде ушул сахнанын үстүндө туруп сиздер менен жүз көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын жана ушундай сыймыктанам. Чоң рахмат. Сиздердин ушундай колдооңуздар бар үчүн канча деген дүйнө жүзүндө биздин кыргызстандыктар, биздин мекендештиктер аябагандай көп. Мен канча жака барбайын, ар дайым мени жылуу тосуп алышат. Кайсыл жакта күрөшпөйүн, мен ар дайым сиздердин колдооңуздарды мен ар дайым жүрөгүм менен сезип келем. Ошондуктардан уруксаат берсеңиздер, азыр дагы сиздерге терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Анткени мен кайсыл жака барбайын, кайсыл жерге мага эркин микрофон берилсе, мен эч качан чарчабайм. Менин мекендештериме, менин туугандарыма, мен жалпы кыргызстандыктарга терең ыраазычылык билдиргени. Анткени мен ушул чоң спортто күрөшүп жатканымдын чоң бир себеби сиздердин ишенич жана сиздердин колдооңуздар үчүн. Чоң рахмат. Чоң рахмат, чоң рахмат. Кичине уруксаат берсеңиздер, учурдан пайдаланып, ушул бүгүнкү кечени уюштурган биздин Чолпонбек байке жана ошондой эле жалпы жамаатына, ар бир уюштуруучу инсанга терең ыраазычылык билдирем. Анткени ким ойлоптур, ушу бүгүнкү күн мен үчүн тарых күн болуп жатат. Анткени сиздер менен Кремлдин ичинде сиздер менен жүз көрүшүп жатам. Ошондуктан Чолпонбек байке сиздерге терең ыраазычылык. Бүгүнкүдөй кечелер көп уюша берсин. Мен ойлойм, ушундай кечелердин аркасы менен биздин ынтымагыбыз мындан ары дагы бекемдеп. Ушул Олимпиада оюндарын өзүңүздөр көргөндөй эле Токиодо өттү. Бир жыл өтүп кетти десем болот. Бирок ушул Токио Олимпиададагы мен жеңишке аябагандай мен макул болбой, ыза тартып, ал жерде мен өзүмдүн эмоциямды кармана алган жокмун. Бирок мен интернетимди күгүзгөндөн кийин, Instagram баракчамды күгүзгөндөн кийин канчалык биздин кыргызстандыктар мага ишенип, мага колдоо көрсөткөнүн көрүп алып, мен ушундай бактылуу экенимди сездим. Анткени мен ойлойм, ушу Кыргызстандыкта мендей бактылуу адам жоктур. Анткени ар бир инсандын, ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө орун алган кыз мен эле болушум керек. Мен ушундай сыймыктанам. Кыргызстанда төрөлүп, кыргыздын кызы болуп төрөлүп калганыма ушундай сыймыктанам, ушундай бактылуу болом. Бардыгыңыздар мага бакыт тилеп келесиңер, бирок мен айткым келер, мен бактылуумун. Сиздердин колдооңуздар менен, ишеничиңиздер менен мен бактылуумун. Ушундай ишеничиңиз менен, колдооңуздардын аркасы менен мен дагы келе жаткан Олимпиада оюндарына бүт күч аракетимди жумшайм. Ал эми сиздерге спортчу катары айткым келери, Чолпонбек байке 3 ай мурун эле мага айткан болчу. Бул бүгүнкү кеченин маанисин, максатын эң негизгиси ар бир кыргызстандыкка жакшы маанай тартуулу жылдын башында жана ошондой эле жакшы нукка салуу. Мен спортчу катары айткым келгени, мен үчүн спорт биринчи орунда эмес, мен үчүн билим биринчи орунда. Анткени мен билими жок болсом, эгер школдо жакшы окуп атсам, жогорку окуу жайда жакшы окуп атсам, жана ошондой эле күндөн күнгө мен өзүмдү изденип, күндөн күнгө мен өзүмдү жаңылап, жакшыртып, уникалдуу кылып, өзүмдүн үстүмөн күндөн күнгө иштебесем, мен бүгүнкү күндө спортто мынчалык ийгиликти жарата албайт болчумун. Ошондуктан сиздерге дагы айтарым, өзүңөргө жакшы окууну, өзүңөргө салым салууну эч качан унутпаңыздар. Бүгүнкү жашоо менен ыраазы болуп жатпаңыздар. Күндөн күнгө Асел эжекем айтып кеткендей, жакшы сөздөрдүн бардыгын айтып кетти. Күндөн күнгө ким экениңиздерди унутпаңыздар.
кыргыз болуп жаралгандан кийин, кыргызстандык болгондон кийин биз аябагандай мыктыбыз, кыйынбыз, күчтүү эл болуп келебиз. Ошондуктан мен бардыгыңыздарга ишенем, бардыгыбыздын колунан келет. Мен деле айылда жүрүп, айылда окуп, айылдын жумушун кылып жүрүп, бирок мен өзүмө максат коюп, ушул чоң жашоого кадам таштадым. 16 жашымда эркин күрөшкө келдим. Бул негизи 16 жашта аябагандай кеч, спортко бул кеч болуп калат. Ошондуктан эч качан кеч болбойт экен, эч качан өнүгүүгө кеч болбойт экен. Ийгилик жаратууга дагы кеч болбойт экен. Бардыгыңыздарды ийгилик жаратканга, алдыга максат койгонду чакырам. Жакшы окууга, жакшы билим алганга чакырам сиздерди. Чоң рахмат. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Ошондуктан өзүңүздөр көргөндөй эле бардыгы таң калат. Кантип ушундай арык болуп алып сен бардыгын жеңип келесиң деп мен айткым келери, бул жакта мен күндөн күнгө өзүмдү өнүктүрбөсөм, күндөн күнгө изденбесем, күндөн күнгө окубасам, мен бул ийгиликке жетпейт болчумун. Ошондуктан бардыгыңыздарга ийгилик каалайм жана ошондой эле мен сыймыктанам. Менин аркамда күчтүү команда, күчтүү менин машыктыруучум Нурбек Изабеков тургандан кийин, ушундай колдоо кыргызстандыктардан болуп жаткандан кийин мен дагы бардык күч аракетимди жумшайм. Жана ошондой эле бардык биздин кыргызстандыктарга терең ыраазычылык билдирем. Анткени силер өзүңөрдү бакпастан биздин Кыргызстанда жайгашкан ата-энеңиздерди, туугандарыңыздарды, алыс туугандарыңыздарды кыргызстандыктарга жардам берип келесиздер. Ошондуктан терең ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат.